Мээримдүү жана боорукер Аллах Тааланын исминен баштаймын. Utta биринчиден айтарым, үрп адат шариатка, динге баш ийет, бирок дин эч качан шариатка баш ийбейт. Жогоруда байкебиз белгилегендей эле, албетте дин бир. Аллах Табарак ва Тааланын Кур'аны Керими эч качан бир тамгасы да, бир эч точкасы да өзгөргөн эмес. Ал Кур'ан түшүргөн Аллах, аны кыргыз же араб башка өзүнө бурууга эч кимдин укугу деле жок. Бирок Кыргызстанда бүгүнкү күндө ошол жанагы айтып аткан байкелерибиз арабтарда башка экен, анын закону андай деген менен мына кече байкелерибиз өттү, жазуучулар, манасчылар баардыгы эле келип, ошо шариаттын жол жобосу менен коюлуп атат. Шариатты эч качан үрп адатка баш ийбейт, үрп адат шариатка баш ийет. Бирок ошол эле кезде кыргыз элибиздин жакшынакай үрп адаттары бар, салттары бар. Бирок булар үрп адат салттар качан Кур'андагы Аллах Тааланын аятына же пайгамбардын көрсөткөн жол жобосуна каршы келбеген кезде ал аткарылат, ага эч бир каршылык болбойт. Мен суроом бар. Абдышүкүр мырза айтсынчы, ислам дини кайсы кылымда негизделген? 571-жылы пайгамбар келгенден кийин, пайгамбар төрөлгөндөн кийин, пайгамбар 40 жашта Аллах Тааладан жөнөтүлгөн ыйык кереметтүү Кур'аны. Дин деген ал арабка же түрккө башкага таандык эмес. Ал динди ким мусулманмын дегенден кийин, мусулман деген сөздүн мааниси баш ийүү, ошого аткаруу деген сөз. Мен атым Абдышүкүр. Менин бир кемчилигим болсо, менин кээде туура эмес ишимди көргөн кезде эл ал Абдышүкүрдүн кемчилиги деш керек. Биз ошол Абдышүкүр мырза айтып атпайбы? Бул бирөөнүн кемчилиги болсо, ал өзүнүн гана кемчилиги, башканын кемчилиги эмес. Мисалы, кыргыздар деле Баланчаевдин жаман ыры деп айтпай, сүйүү ырлары бул шермендечилик деп эле жалпы кыргыздын баарын жыга чагып атпайбы? Андай болсо, ар бир обончуну, ар бир ырчынын фамилиясын так айтыш керек. Бүтүндөй кыргызды жаманатты кылбай. Биз анысы дагы жакшы ыр таппай карайлап отурабыз. Биякта чоор тартканга болбойт, ырдаганга болбойт. Бир жагынан айтат Мухаммед тыюу салган эмес, экинчи жагынан айтат ырдаганга болбойт. Муну кандай түшүнсө болот? Анан да менин суроом бар. Кандай адамды мусулман деп айтабыз биз? Мусулман деген мусулман өзүнүн колу менен, тили менен башкаларга зыян бербеген адамды мусулман дейт. Жок, качантан баштап, ал адам качантан баштап мусулман боло алат? Эмне кылгандан кийин? Сиз сөзүңүздө байланыштырып кеттиңиз, ал мисактан бери мусулман экенбиз деп. Туурабы? Мен антип айткан жокмун, ошентип атышат дедим. Ошентип атышат. Эми бүгүнкү күндө кандайдыр эме болбосун, кайсы багытта болбоңуздар, кайсы эмеде болбойлу, баардыгыбыз эртеби кечпи келгенде акырында келип эле кайра эле шарият менен, шариаттын жол жобосу менен жакшылык жамандыкты узатып атабыз. Бул мындай лекциясы жок эле, так жооп берсеңиз. Мындай мен эмне үчүн сурап атам? Мисалы, Европадан атайын келип Мекке Мединага, анан ислам динин кабыл алып, анан кетип атпайбы мусулман болуп, туурабы? Анан демек динди расмий түрдө кабыл алыш керек экен да. Кандай дейсиз? Расмий түрдө кабыл алуу, дин деген нерсе ал жүрөктөгү нерсе. Аллах Тааланын бирлигине, барлыгына, пайгамбардын хак пайгамбарлыгына тили менен чын жүрөгүнөн ишенгенден кийин ал бирөөнүн алдына барып документ алуу, кат алуу деген шарт жок ал. Пайгамбар хадисинде ар бир төрөлгөн бала Аллахтын барлыгына, бирлигине иман менен төрөлөт. Аны чоңойгондон кийин ата энеси же аны Яхуди динине, же христиан динине, же ислам динине ата энесинин берген багыт тарбиясы менен кийин өзү ошол жолго түшүп кетиши мүмкүн. Бирок төрөлгөн ар бир жигит, ар бир кичинекей наристе жүрөгүндө Аллахтын барлыгына билген иман менен төрөлөт. Туура айтты. Бул кыргыз эли ал ислам дини түптөлгөнгө чейин эле жашап келген эл. Бул Орто Азиядагы эң байыркы эл. 1800-жылдарда атургай Чохан Валиханов келип Кыргызстанда жазып атат. Ислам ибадаттарынан кыргыздардын түшүнүгү жок экен дейт. Мына азыр гана жаңы татар, анан өзбек молдолор пайда болуп баштаптыр деп. Бул тарых, бул китепте жазылып турат. Муну эч ким танган жок. Анан бүгүнкү күндөгү исламчылар абдан агрессивдүү болуп атат. Мына сүйлөшө келгенде эле кагып силкип, андан ары өзүңдү алыстатып, анан келесоо тутуп сүйлөбөш керек да. Ислам дини, мына мен буларга суроо берет элем. Башка элдердин, башка өлкөгө барып, ошолордун каада салтын, үрп адатын өзгөрткөнгө укуктуу деген жери барбы? Эгер Мухаммед пайгамбар ошентип айтып кеткен болсо, кийин баланча жылдан кийин кыргыздардын барып салтын баарын өзгөрткүлө, ушу мен айткан боюнча деп кеткен болсо, анда ойлонолук. Бул бир. Анан менин суроомо жооп берген жок, Абдышүкүр мырза. Адам качан мусулман болот десе, бул дин дейт, жүрөктө жүргөн нерсе дейт. Ал бала төрөлгөндөн эле жүрөгүндө бир дин орноп калбайт. Акыл эси жетилгенден кийин, бир нерсени түшүнгөндөн кийин барып бир динди кабыл алат. Ошондон кийин ошол диндин өкүлү болот. Бул бүт дүйнөдөгү диндердин баарынын эрежеси ушундай. Анан исламга келгенде эле төрөлгөндөн баштап эле бир диндин өкүлү болосуң деген бул болбойт да. Кудай эркин төрөткөн адамды, эркин жаратат.
Динден да саясаттан да баарынан эркин жаратат. Андан кийин барып башы байланат адамдын. Вот ошондон улам бул кыргыздар илгертен эле өзүнүн эркиндиги үчүн жанын сайып келген эл керек болсо. Бүгүнкү күндө бул кыргыздын каада салтын талкан ташын чыгарып баарын өзгөртүбүз деген ал жакшы саясат эмес. Жакшы жөрөлгө эмес. Мисалы кыргыздар барып арабтардын жашоо турмушун өзгөртөбүз деп аткан жок да. Эми үчүн бул бердеги кыргыздардын турмушун арабтардын турмушуна тууралап өзгөртүш керек баарын. Мен ушуга түшүнбөй атам. Мен дабатчыларды көп көрдүм да. Бул кечээкүнкү аракештер, анан кийин же билими жок, же эчтекеси жок, сантыраган бир дамбалды кийип алган, мээсинде эчтекеси жок, башы боп-бош болгон бир балдар келип алып мага акыл айтат, мисалы үчүн. Сизди мен туура жолго салганы келдим дейт, жолукканда эле. Мен сурадым, сага ким айтты мени туура эмес жолдо баратат деп. Десем, иши кылып дейт, мен кыргыздын баарын туура жолго салышым керек. Сен өзүң биринчи туура жолго түшпөйсүңбү? Сен кечээкүнкү аракечилең, могу жерде бөтөлкө өткөзүп, бизден акча сурап турдуң эле. Бүгүн анан элдин баарын туура жолго салганы калдыңбы? Деген күндөрүм болду. Так ошондой болот да. Анан ушул балдар эмне кылып атат? Мен вообще Кыргызстандагы бу жалпы дин миссионерлери, даватчыларды карап отуруп, эң начар иштегени исламчылар экен деп койдум. Себеби булар ислам дининен үркүтүп атат. Мен буга кыргыз катары намыстанып атам. Анткени башка секталардын өкүлдөрү, же болбосо CNN каналындагы кетип аткан христиандардын миссионерлери, пасторлордун сүйлөгөндөрүн карап отуруп, анан биздин молдолордун кишини коюп аткандагы сүйлөгөнүн салыштырсаң, бул эми асман менен жерде таптакыр. Сайттагыны айтып атасыз. Элестетип көргүлө, азыр ар бир той берген кыргыз тойго эч кимди чакырбай, Абдышүкүр мырзаны чакырып, күнүгө ошол ар бир тойдо лекция окутуп атканын элестетип көргүлө. Анан кыз узатабы, бешик той береби, же келин алабы, улам эле Абдышүкүр мырзаны же болбосо жанагы мечитте кайсы бала дейт, дагы бир максат ажыны. Ислам дининин аброю калат бекен, калбайт бекен бир айдан кийин. Ушундай дагы пропаганда. Мен башында айттым сөзүмдө, үрп адат калп шариятка баш ийет, шарият үрп адат калпка баш ийбейт. Бирок кыргыздын баардык эле үрп адаты салты туура эмес деген болбойт. Кээ бир жакшы салт санааларыбыз бар. Шариятка каршы эмес, аларды аткарышпайт. Эч качан башка диндин эрежелери менен келип кыргыздын каада салтын өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Себеби бул байыркы эл, өзүнүн каада салты, өзүнүн үрп адаттары бар, ошону менен жашаш керек.